Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Мына биз ушул күндөрү Россиянын Красноярск шаарында өтүп жаткан белгилүү Олимпиада чемпиону, легендарлуу балбан Иван Ярыгиндин байгесине арналган турнирден репортаждарды көрсөтүп турабыз. Буюрса, азыр Улукбек Жолдошбеков менен Амиртаев күрөшүп жатат. Казакстандык балбан биринчи бөлүктө Улукбек 1 упай алган менен Амиртаев азыр мына экинчи бөлүктүн ортосуна келип эсепти 4-0 айландырды. Андан кийин 2 упай бар Улукбекте. Артына өткөн үчүн 1 упай, андан кийин жарым накат, андан кийин толук накат 6-4. Улукбек кайра алдыга чыгып кетти. Улукбек Жолдошбеков жакында гана Кыргызстан чемпионатын утуп, мыкты ушул формада экендигин көрсөтө алды. Демек, бул биринчиликте сөзсүз түрдө өз өнөрүн жакшы жагынан көрсөтүшү керек. Азыр Амиртаевдин машыктыруучулар челлендж алып кайра аны артка кайтарып алышты. Аргасы жок, себеби бул жерде челлендж калыстар кароодон баш тартты окшойт. Же эмне болду, түшүнбөй калдым мен да. Негизинен же өздөрү кайтарып алыштыбы. Эсеп 6-4. Улукбек Жолдошбеков азыр атаандашынын алдында жана бутка кирүү өтө мыкты. Улукбек ушул жерден эми крестик накат жасашы керек, өтө жакшы. Дагы 2 упай Улукбек Жолдошбековго кетүүдө. Трансляция бир аз катып, биринчи бөлүктү мен тарталган жокмун тилекке каршы. Анткени мен экинчи бөлүктү азыр сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Улукбектин канчалык деңгээлде мыкты формада экендигин мен оюмча сиздер көрүшүңүздөр керек. Ал ортодо дагы 2 упай Улукбек Жолдошбековго кетет. Бул аракет үчүн жана азырынча албетте казакстандык балбан коргонууда өтө мыкты иштеди. Жок, бул ирет эки колун негизинен төшүн ачып бериши керек атаандашына, кандайдыр бир упай иштөөгө. Бул грек-римде да, эркин күрөштө да ушундай. Качан эки колду катуу баягы колтуктар жабыла турган болсо, төштөн кармаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан эскертүү берди дагы азыр казак балбанына Улукбекке. Кайра эле мынакей ачпай жатат. Улукбек кармады. Кармагандан кийин азыр ушул жерде 2 упай кетти. 15-4. Азамат. Улукбек Жолдошбеков ошентип өзүнүн Иван Ярыгин мелдешин алкаганда биринчи күрөшүндө Амиртаевди өтө ишенимдүү түрдө утуп алды. Трансляциянын сапаты бир аз начар болуп жатат. Буюрса, алынкы убактарда жакшы болот деген ойдобуз. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар. Буюрса, Иван Ярыгин мелдешин сөзсүз түрдө көрсөтүүгө аракетибизди жасайбыз.